мына бүгүн дагы мен азыр эле көрдүм ол боюнча. Азыр көрүп угуп чыктым. Бул биринчиден ал жерде эч кандай завод болгон эмес. Эми мына Советский Союз таркагандан кийин кайсы завод калды эле? Завод жок эле да. Onu мындай адамдарды адаштырып алып атпайбы? Ол жерде чындыгында да onu мен сатып алганмын. Onu биз 2022-жылы болсо эле адашпасам. Тартып алуу эч кандай ондай болгон эмес. Жана болушу мүмкүн эмес эле да ол жерге. Акчага сатып алгам, мен мына ачык айтканда канчага сатып алгам так билбейт экенмин азыр. 470 миңге алгам да, адашпасам, долларга. Экинчиден ал жерде эч кандай мындай вообще завод болгон эмес да. Ол жерде темир тезектери бар экен эле, туура. Анан темир тезектерди мен алып кетем деген ол кишичи. Алып кетем деп, ол темир тезектерин баарын алып кеткен. Ол ичи болсо күйүп кеткен экен эле здание. Анан ол жерди биз бузуп, ол жер болсо мына Барселона академияга жайгашкан жер. 41 сотик жер. Ошо жерге биз мектеп курайык деген план болгон. Мектеп куруп, ошону мектепте өткүзүп беребиз деген ниет болгон. Сиз ал адамды тааныйсыз да негизи? Таныйм. Ол менен биз бир ушу содак сүйлөшүп атканда бир 3-4 жолу жолукканбыз. Анан бул өтө кымбат айтканда Бакыт Төрөбаев өзү ортого түшүп, биз суранганбыз Бакыт Төрөбаевден ортого түшүп кичине түшүрүп бербейсизби дегенден ошо өзү түшүп, онун тууганы да. Абасынын баласы болсо элек адашпасам. Ортого түшүп өзү сөз берген ал жерде. Мына Бакыт Төрөбаев бүгүнкү күндө живой, өзүнөн сурабасаңар болот. Булар долбоорун алып кирген. Эскизин чийген, андан сырткары негизги долбоор кылып туруп, мына берген баарыбыз ошол соц тармактарга маалымат катары бергенде элдин баары жактырган. Ошондой кооз эгер курулуштар болуп калса, анда жакшы болот эле, ошол жер мындай көркү чыгат эле деген ойдо кылдык да. Анан эми курулуш болбогондон кийин биз алдын ала кантип билет элек, башкача болот экен. Курулуштар болот, албетте, ар бир нерсе курулуш. Бир нече жолу ошол долбоордун жетекчилиги, ээлери бир нече жолу элге да кайрылуу кылган. Биз деген ошол долбоор боюнча, ошол эскиз боюнча эле жазайбыз. Баары эле азыр курулуш учурунда көрүнүшү эле ушундай болбосо, кийин бүткөндө баары жакшы болот деп. Бирок бизде декабрь айында бизге архитектурага сунуштама келип атат ошол долбоорлордун ээлеринен. Бул долбоордун түп тамыры менен өзгөртүү боюнча. Ошондо биз мындай түшүнүк алдык, бул долбоорду мурункусын ишке ашырганга мүмкүнчүлүгү жок болуп калган экен. Биз аларга да суроо бердик, эмнеге мурункусын калтырбай ушундай түп тамыры менен өзгөрүлгөн башка долбоор берип атасыңар деп. Эми ушундай болуп калды дегенден биз баш тарттык, биздин каршылыгыбызды билдирдик. Себептеринде биз башында бул долбоорду кандай көрсөтүлгөн болсо ошондой көтөрүлөт деген убада менен биз уруксат бергенбиз. Ал убада аткарылбагандан кийин биз анда баш тартабыз деп декабрь айында, декабрдын аягында бизге келген сунуштамасы. Аны бир нече убакыт карап туруп биз баш тарттык. Жана баарыңардын эсинде болсо биз архитекторлорду чакырдык. Ушул көрүнүшү менен азыр могу долбоорго алып келсек болобу дегенде алар жок, болбойт. Тескерисинче будан да жакшы болуш керек эле, бирок тилекке каршы бул таптакыр эле башка мындай курулуш болуп атат, бул долбоорго туура келбейт дегенде анан чечим кабыл алдык. Дагы бир жолу айтайын, башка мамлекеттик ишканаларга да биз жөнөткөн болсук, мекемелерге да жөнөткөнбүз, өзүнүн мыйзамдык укугун алкагында, милдеттенмени алканда ишти алып баргыла деп. Бирок чечимдер болгондон биз бүгүн өзүбүздүн укугубуздун алкагында жана биздин шаардык тургундардын талабы менен биз иштерди аткарып атабыз. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар,
жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение. Юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет.